Тапшырмаларды улантабыз балдар. 43-чү тапшырманы карасак, эгер 1 килограмм мейиз А сом болсо, анда төмөндөгү туюнтмалардын кайсынысы боюнча 400 грамм мейиз үчүн канча сом төлөк керектигин аныктоо болот дейт. Ошондо 1 килограмм мейиз бул 1000 грамм болот да. 1000 граммыбыз демек эмнеге А сомго барабар болуп атат, А сом болуп атат. Эми 400 грамм канча болот десек, ошондо 400 граммды алабыз дагы 400 1000ге бөлүп коебуз. Мына бул катышын карайбыз да. Бул катышын карап, демек бул менен бул кыскарса, бул менен бул кыскарса, бул 10дон 4 болуп калат да. Ошондо 10дон 4 так 10дон 4 болсо 0,10 болот. Демек бул жерде 0,10 мына бул А жообунда турат. Демек 0,10 А деген сөз да. Себеби А бул белгилүү бир сом, бул акча да башында. Барабар эмес, минус кылып коелу, А сом. Ошону 0,14 Ага көбөйтүп коебуз да, А сом. Мисалы үчүн 1 килограмм 5 сом болсо, 1ди 5ке көбөйтсөң 5 сом, 2 килограмм болсо 10 сом деген сыяктуудай да. Кийинки тапшырманы карайлы. Так. 44. Жогоруда берилген АБС үч бурчтугунда АБ Б барабар БС болсо дейт, мына тең капталдуу үч бурчтук болот. Анда А канчага барабар дейт. Демек бул А бул 2А болсо, могул жактагы эмне болуп калат? 2Ага барабар болот. Себеби капталдары барабар болсо, анда бул градустары дагы барабар болот. 2Ага 2Аны кошсок 4А, 4Ага Аны кошсок баары биригип эмне болот? 5А. 5Абыз болсо 180 градус болот. Анда А барабар эмне болуп калат? 36 болот. 180ди 5ке бөлсөк 36 болот. Анда Абыз 36га барабар экен. Кийинки тапшырманы карайлы. Бул тууралуу балдар, мисалы үчүн мен дагы айтып кетейин, бул жерде мен үч бурчтук тууралуу кененирээк маалымат берген жокмун. Мен эсепти чыгарып кетип атам да, кайсы касиеттери. Ал эми бул тууралуу үч бурчтуктар боюнча кененирээк маалымат алгыңар келсе, бизде атайын онлайн класста үч бурчтуктар боюнча толук бардык касиеттерин көрсөтүп, видеолордо талданган. Онлайн класска доступ алып, ошол жерден кененирээк көрсөңөр болот. Так, 45-чи тапшырма. Эски автомобилдин баасы Y барабар 0,8, N'инчи даражасы көбөйтүлгөн С формуласы аркылуу аныкталат. Мында С жаңы автомобилдин сом менен сатылуучу наркы дейт. N автомобилдин пайдаланган бардык жылдардын саны дейт. Эгер жаңы автомобилдин баасы 500 000 сом болсо, анда бул автомобиль 2 жыл пайдаланылгандан кийин канча сом болот дейт. Ошондо биз формулага эле коюп коебуз. Ушундай тапшырмалар келет балдар, 1 же 2 суроо болот жылдачы ортодо. Ошондуктан эмне кылабыз? Болгон ордуна коюп эле чыгарып кете беребиз. Мына 0,8 формула боюнча бар экен. N демек 2 жыл болуп атат, пайдаланган жыл деп атпай, анан бул жерибиз болсо эмне болуп калды? 500 000 болуп калды. 0,8ди эмне кылабыз? Квадратка көтөрсөк 0,164 болот. Демек биз муну 0,164 көбөйтөбүз. 4 жерде 0, 0, 0, 0, 0, 4 жерде 5, 20 болот. 6 жерде 0, 0, так 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 жерде 5, 30 болот. Анан кийинкиси 3, 6 0, 1, 2, так 3, 4, 5, 6 бардыгын кошсок, так ошондо могул 320 болуп атат. Могул жерде 320, бул жерде бар экен. Демек Вс болот. Мен эмне кылдым? Монун бардыгын азыр кошуп, бул жака мындай кошуп жазып отурган жокмун. Мында башында көрүп калдым да 320 экен. Бул жактан карасам бир эле 320 бар экен. Ошондуктан Вны белгилеп койдум. Ушундай ыкмалар да бар да балдар. 75 менен 48 тамыр астында дейт. Буларды силер жаттап алышыңар керек балдар. Тамыр астында атайын биздин онлайн класста тамырларга берилген бөлүмдө бул тамырлардын бардык түрлөрүн силерге көргөзүп тартканбыз, видео сабактары бар. 75 болсо, бул ажыратып берсек 25 көбөйтүү 3 эмне болот? 75ке барабар болот. Ошондой эле 16 көбөйтүлгөн 3 дагы 48ге барабар болот. 25тен 5 чыгат. Ошондо бул 5 тамыр астында 3 болуп калат экен, 75.
48 болсо бул 16 көбөйтүлгөн 3 деп ажырайт дагы, 16дан 4 чыгат да, ошондо бул 4 тамырасында 3 болуп калат. 5тен 4 алсак 1 болот, демек 1 тамырасында 3 калат экен. Ошондо тамырасында 3 деп эле айтабыз. 1 жазылбайт.